Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн болгон окуядан алынып 2017-жылы чыккан Дюнкерк аттуу тасманы көрөбүз. Дүйнөлүк экинчи согуш учурунда 400 000 жокер немецтердин курчоосунда калып, тирүү калууга мүмкүнчүлүк жоктой көрүнүп, үмүттөрү толугу менен өчөт. Анда эмесе окуянын аягы кандай болду, сиздер менен биргеликте көрөлү. Достор, тасманы талдоодон алдын ишенимдүү Т-банк тууралуу маалымат бере кетейин. Күнүмдүк жашоону жеңилдеткен жана аны туура жана жоопкерчиликтүү колдонгонго, каржыңызды башкарууга жардам берген пайдалуу финансылык курал жөнүндө айтып бергим келет. Ал чет өлкөлүктөр үчүн миллион рубльга чейин лимити жана 55 күнгө чейин пайызсыз мөөнөтү менен Т-банктын кредиттик картасы. Т-банк банкоматтарынан же башка карталардан которуу жолу менен картаны толуктоо жана акча чыгарып алуу оңой. Кредиттик картаны алуу мүмкүнчүлүгүн кандайча жогорулатса болот? Сүрөттөмөдөгү менин шилтемем аркылуу Black дебиттик картасын тариздеңиз. Т-банктын активдүү кардары болуңуз. Карта боюнча сатып алууларды жүргүзүңүз жана акчаңызды Т-банктын эсептеринде жана салымдарда сактаңыз. Паспорттук дайындарыңызды жана ИНН номериңизди тиркемеден же жеке кабинеттен текшериңиз. Эгер сиз мурдатан Т-банктын кардары болсоңуз, тиркемеден же жеке кабинеттен өтүнмө берип, сизге кредиттик картаны чыгарууга макулдук берилгенин текшериңиз. Дебеттик картаны тариздөө үчүн Россиянын жараны болуу, катталуу, атүгүл Россиялык сим-картага ээ болуу талап кылынбайт. Картаны чет өлкөлүк телефон номерине тариздеп, аны Россияда алса болот. Жөн гана өтүнмө калтырыңыз жана сизге Россия боюнча кайсыл жерге ыңгайлуу болсо, ошол жерге акысыз алып келип беришет. Картанын өзүн тариздөө дагы толугу менен акысыз. Сүрөттөмөдөгү шилтеме боюнча өтүңүз жана Россияда кредиттик таржымалыңызды баштоо үчүн Т-банктын Black дебиттик картасын тариздеңиз. 1940 Франция өлкөсүнүн Дюнкерк аймагы англиялык 6 жокердин көчөдө бара жаткандыгын көрөбүз. Бир мезгилде эле аларды немец жокерлери аткылай баштап, англиялык жокерлер качып жөнөшүп, биринин артынан бири өлүү, арасынан бирөө гана тирүү калып, дарбазанын үстүнөн секирип өтүп кетет. Биз ушул жерде бул баланын аты Том экендигин билебиз. Ал мылтыгын таштап коюп, андан нары качып жөнөп, бир мезгилде гана өзүнүн тарапташтарына жетип, каптарды өздөрүнө коргон кылып тизип алып, душмандарды күтүп олтурган франциялык жокерлерди көрөт. Бир учурда ал жерде дагы атыш башталып, каарманыбыз андан нары качып жөнөп деңиздин жээгине келет. Томми ал жерден өтө көп сандагы жокерлерди көрдү. Ал жокерлердин саны дээрлик 400 000 болчу. Алар баскынчы немецтер менен согушуп жатышып, жеңилүүгө туушар болуп аркага качышып, Дюнкерк аймагындагы деңиздин жээгине келгенде эч жакка кача албай камалып калышат. Ошол учурда ал жердеги жокерлер бир керемет болуп эле куткарылып кетишпесе, башка жолу деле калган эмес болчу. Анткени жокерлердин бардыгын алып кеткенге кемелер такыр жетишишпей, куткарууга келген кемелерге биринчи жарадар жокерлерди гана салып жатышты. Биз ушул жерде тасма 3 башка каармандарыбыз менен коштолуп 3 бөлүктөн тургандыгын түшүнөбүз. Буга чейин болгон окуя биринчи бөлүк болсо, мындан соң экинчи бөлүгүн көрө баштайбыз. Бул убакта Франциянын башка аймагында аскерлер келип, жарандык кайыктарды жалдашып, алардын жардамы менен Дюнкерктеги аскерлерди алып чыгып кетүүнү көздөй башташат. Ошондой кайыктардын биринин ээси Доусон, анын баласы Питер жана досу Джорджду көрөбүз. Ошол убакта эле тасманын 3-чү окуясы башталып, англиялык аскер учакчылар асманда учуп бара жатышкан. Алар тапшырма боюнча Дюнкеркке барып аскерлерди коргоого алыш керек эле. Анткени камалып калган аскерлерге кээ бир учурда немец учактары келишип, каалагандай жарылуучу заттарды ыргытышып, аскерлердин бир тобун өлтүрүп кетип калышчу. Каарманыбыз Томми бул учурда кемеге кезексиз түшүүнү каалап, ал жердеги жокерлердин бири менен ою бирдей чыгып, жарадар жокерлердин бирин көтөрүп жөнөшөт. Анда каармандарыбыз кемеге жеткичеңде кезек өтө көп болгондуктан алардын арасынан тыгылып араң эле өтүп, ошол учурда дагы немец жокерлери жарылуучу заттарды таштап эч эле тынчтык болбой койду. Андан дагы кемеге түшүүчү жолдун кээ бир жерлери жарылып, өтүүгө аябай эле кооптуу болуп калыптыр. Бирок кемеге түшүп, ал жерден чыгып кетүүнү максат кылган каармандарыбызды бул нерсе деле токтото алган жок. Бир мезгилде алар жүрүүгө даярданып жаткан кемеге жарадар жокерди жеткирип, өздөрү дагы түшүп алышып, бирок максаттары ишке ашпай, ал жактагы аскер башчылар жарадарды таштагыла дагы өзүңөр кеткиле деп эле кемеден түшүрүп жиберет. Ошол мезгилде эки каарманыбыздын оюна бир нерсе келип, алар аркага кайтпай эле кемеге түшүүчү бийиктиктин устундарына чыгып алышты. Бул убакта жарандык кайыктар топтолуп алышып, Дюнкеркти көздөп жөнөшүп, Доусон баласы Питер менен эле бармак болуп, бирок Питердин досу Джордж дагы аларды ээрчип алат. Бирок алар бара турган жагы аябай эле кооптуу экендигин билишет болчу. Анткени азыркы учурда алар жашап турган жерде согуштун кулачы жете элек болчу. Ага карабай өздөрүнүн жарандык милдетин аткарышып, жокерлерди куткарууга жөнөп кетишти. Бул убакта асманда келе жаткан 3 учакка немец учагы кол салып, аны менен айбаттуу беттеш башталып, үчөө 3 тараптан ага кол салып, бат эле жардырып сууга кулатышат. Бирок беттештен кийин немец учагы кулагандыгы менен үчөөнүн бирөөсү көрүнбөй калат.
Анда учкучтар эмне болгондугун түшүнбөй деңизди издеп жөнөшүп, буга чейин немец учагы менен беттеш болгон жерден алыс эмес жерде 3-учактын кулап калгандыгын көрүштү. Анда каармандарыбыз 3-сү өлгөндүгүн түшүнүп, экөө андан нары сапарын улашат. Бул убакта кайык менен келе жаткан Доусон алдында толук чөкпөй калган кемени жана анын үстүндө олтурган жалгыз жоокерди көрөт. Анда Питер менен Джордж жанагы жоокерге жардам беришип, джип менен өздөрүнүн кайыгына чыгарышып, аны дароо эле таанып калышып, Томас Шелби экен деп ойлошуп, бирок бул башка тасма экендигин эстеп кетип эле анын аты ким экендигин сурашат. Бирок катуу үшүп калган жоокер эч кимге сүйлөп жооп бергиси дагы келген жок. Что с кольцом окружения? Сжимается с каждым днем. Бул убакта Дюнкерктин жээгинде аскер башчылары сүйлөшүп жатышкан эле. Анда алардын бири ошол мезгилдеги Англиянын премьер-министри Черчиллдин буйругу менен 400 000 жоокердин жок дегенде 30 000-ин тирүү алып калгыла деген тапшырма берилгендигин айтат. Муну уккан аскер башчылар аларды куткарууга үмүт жок экендигин сезе башташты окшойт. Кызыгы аскер башчылардын сөздөрүн бул убакта устундарда бекинип отурган Томми дагы угуп калган болчу. Бир мезгилде эле асманда дагы душмандардын учуп келе жаткандыгы байкалып, немецтер ал жердегилерди жардыра башташты. Ошол учурда буга чейин атайын жаратарлар жүктөлгөн кеме чөгө баштап, кеменин ичиндегилер сууга секирип кайрадан эле жээкке жөнөшөт. Бул убакта устундарда олтурган Томми кемеге кымчылып калайын деген жоокерлердин бири Алексти куткарып калды. Бир мезгилде бомбалоо аягына чыгып, кеменин чөгүп жаткандыгын көргөн аскер башчы эчтеке кыла албастыгын түшүнүп, кемеде жайгашкан жаратарлар ал жактан чыга албай эле сууга чөгүп көз жума беришти. Бул окуяга күбө болгон эки каарманыбыз өздөрү дагы сууга түшүп калып эле чөгүп кеткен кемеден чыккандай болуп, ал жактагыларды башка кемеге олтургузгандыктан өздөрү дагы шылтоо менен ошол кемеге барып олтуруп алышат. Ошентип эми гана кетүүгө аракет кылып жаткан эки каарманыбыздын аракетинен майнап чыкты окшойт. Көптөн бери тамактанып элек жоокерлер кемеге түшкөн мезгилде тамак берсе аябай сугаланып жешип, куткарылганына кубанып анча-мынча бара келди деп кыйкырып дагы жатышты. Ошентип арадан бир нече убакыт өтүп, Доусондун кайыгында олтурган жоокер өзүнө келип, "Биз деги кайда бара жатабыз?" деп сураса, Доусон Дюнкеркке деп жооп берет. Анда жоокер өзүнөн кетип эле ызы чууга түшүп, "Биз ал жака барбашыбыз керек, анан дагы сиздин кайыгыңыз эч нерсеге жарабайт. Биз ал жака барсак душмандардын алаканына түшкөндөй эле болобуз, ал жактан бардыгыбыз өлөбүз." Арткага кайталы деп эле катуу жүрөгү түшүп калгандыктан ызы чуу болуп, бирок Доусон анын сөзүн уккусу дагы келген жок. Өкүнүчтүүсү, кемеге түшүп куткарылган жоокерлердин кубанычы көпкө созулган жок. Көрсө ал жерде немец жоокерлери суу астында жүрүүчү кемелер менен дагы жүрүшөт экен. Ошондой кемелердин бири каармандарыбыз жүргөн кемени жардыра атып салып, кеме дароо эле чөгө баштап, жоокерлер сыртка качып жөнөшөт. Алар канчалык аракет кылбасын, жоокерлердин көпчүлүгү өлүп, бир тобу эле тирүү калды окшойт. Бул убакта асмандан коргонууга аракет кылып жаткан учактар дагы душмандар менен атышуусун башташкан. Алардын күйүүчү майы жарымынан аз калып, бирок берилген тапшырма такыр аягына чыкпай, душмандардын учактары азайбай алар менен катуу беттеше беришет. Каармандарыбыз экөө болсо дагы келгендерди ар кандай ыкмалар менен жок кылышып, бирок бир мезгилде бирөөсүнө октор тийип, учагы башкарууга жарабай калып, суунун агымы акырын болгондуктан сууга конууну чечти. Ошентип эки учактын бири иштен чыгып, акырында жалгыз гана учкуч Фаррелл калат. Ал учуусун улантып, алдындагы немецтин учагын кубалап, анын артынан калбай аткылап жатып, акыр аягы аны дагы жок кылат. Бирок бул убакта учактын дээрлик 15% эле күйүүчү майы калган болчу. Бир мезгилде эле Фаррелл күзгүдөн караса, артында душмандын дагы бир учагы келе жатыптыр. Бул убакта Доусондун кайыгындагы жоокер кайыкты артка бур деп ызы чуусун такыр эле токтотпой, бир мезгилде уруша кетишип, Джордж кара кушу менен тийип, башы жарылгандыктан ордунан жыба албай эле жатып калат. Бул убакта кеме жарылып, кемеден тирүү калгандар кайрадан Дюнкерктин жээгине чыга баштагандыгын көрөбүз. Тирүү калгандардын арасында каарманыбыз Томми менен биргеликте кемеге түшүп кеткен Гибсон жана Томми суудан куткарып калган Алекс бар экен. Алар кайрадан жээкке чыгып калгандыктан эмне кылышын билбей бир топко ойлонушуп, мындай абалдан чарчап калган кээ бир жоокерлер өздөрүн өлтүрүү үчүн сууга бара жаткандыгын көрүшөт. Бир мезгилде эле айласы кеткен 3 каарманыбыз ал жактагы топтолуп жүргөн жоокерлерге кошулуп кетишет. Көрсө чогулуп алган жоокерлер алыс эмес жээкке чыгып калган кайыкка бара жатышкан экен. Жээкке суу ар кайсы убакта көтөрүлүп, анан дагы кайрадан түшүп тургандыктан, суу көтөрүлүп турганда келген кайык суу түшкөндө ордунда калып калган болот. Ошондуктан жоокерлер анын ичине түшүшөт дагы суунун көтөрүлүшүн күтө башташат. Бул убакта Джордж кара куш менен дубалга өтө катуу тийген байтор көзү толугу менен көрбөй калган болот. Фаррелдин болсо учагындагы күйүүчү май кадимгидей түкөнүп бара жаткандыгы билинип, бирок ал башка аргасы жок экендигин түшүнүп, ага түз эле келе жаткан немец учагы менен эчтекени карабай эле атыша баштайт. Бул убакта аскер башчылары сүйлөшүп, эмне үчүн Британия чоң кемелерин аскерлерди куткаруу үчүн жөнөтпөй жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө Франция өлкөсү дээрлик толугу менен немецтерге жеңилип, мындан соң немецтер түз эле Британияга кол салмак. Ошон үчүн британдар аскердик техникаларын кол салууга даярдап сактап жатышыптыр. Бирок бир мезгилде аскер башчы өзү тарапка келе жаткан деңиздеги өтө көп сандагы кайыктарды көрүп, аларды дүрбүдөн карап жүзүндө жылмаюу пайда болду.
Көрсө Доусонго окшоп мекендеш жоокерлерди куткарам деп келе жаткан жарандык кайыктар өтө көп экен. Бул убакта Доусондагы Дюнкеркке жакындап калган эле. Алар бир мезгилде учактын кулап түшкөндүгүн байкап, анын башкаруучусун куткарууга шашылышып, кайыкты ошол тарапка айдаган мезгилде биз учактын башкаруучусу ичинен чыга албай жаткандыгын көрөбүз. Көрсө буга чейин кулап түшкөн эки учактын бири ушул экен эле. Учактын башкаруучусу андан чыгып кетейин деп, бирок терезеси такыр ачылбай жаткандыктан аны сындырууга аракет кылып, бирок терезе такыр сынбай эле чөгө баштайт. Бир мезгилде учак толугу менен сууга кирип, Доусон кайыгы менен ага жетип, Питер терезени сындырып учактын башкаруучусун куткарып калды. Добрый день. Бул убакта Дюнкерктин жээгиндеги жоокерлердин көзүндө үмүт пайда болуп, келген кайыктарга кезек менен түшүшүп, жоокерлерге толгон кайыктар арткага кайтып Британияга кете башташат. Бул абалды көргөн аскер башчысынын көзүнө кадимкидей жаш келе түштү. Бирок бул учурда асманда дагы деле абал оор болчу. Жалгыз калган учкуч Фаррелл немистердин эки учагы менен атышып, немистер дагы деле жарылуучу заттарды ыргытышып, аскердик кемелерди жардыра беришет. Бул окуяга күбө болуп жаткан Доусон кемеден тирүү калгандарды өзүнүн кайыгына салып, суудан чыгып жаткан жоокерлердин бети башы капкара болуп калгандыгын байкайт. Көрсө кеме жарылган учурда күйүүчү майы деңизге төгүлүп кетиптир. Ошондуктан ал жерден эртерээк кетпесе, ал күйүүчү май эртелүү кеч өрттөнүп кетиши толук мүмкүн болчу. Бул убакта биз суунун жээгиндеги турган кайыкка түшүп алган каармандарыбызды көрөбүз. Көрсө алар ойлогондой эле суу көтөрүлүп, алардын кайыгы деңизге кетип, бирок кайыктын ар тарабы тешик болгондуктан чөгө баштаган болот. Ошондуктан кайыктагылар сууга секиришип, алар дагы Доусондун кайыгын көрүшүп эле ошол жака сүзүшөт. Бул убакта Фаррелл акыркы мүмкүнчүлүгү менен душмандардын учагын жок кылып, алардын бири өрттөнгөн бойдон эле Доусондун кайыгы турган жака кулай баштайт. Анда буга чейин төгүлгөн күйүүчү май өрттөнө баштап, кайыкка чыккандар ал жактан качканга жетишишип, сууда калып калгандар эч жака кача албай эле тирүү эле өрттөнүп кетишет. Каарманыбыз Томми болсо акыркы учурда гана Питердин колун кармап, кайык менен кошо жүрүп өлүмдөн аман калды. Ошентип акыр аягы жалгыз калган учкуч Фарреллдин дагы күйүүчү майы түгөндү. Бактыга жараша бул убакта душмандардын учагы келбей калгандыктан каармандарыбыз ал жерден чыгып кеткенге толук мүмкүнчүлүк болуп, кайык менен келгендер жоокерлерди жүктөп алышып Британияга аман эсен кетишет. Биз ушул жерде британиялык жоокерлер эмне үчүн Францияда камалгандыгын түшүнөбүз. Көрсө Германия биринчи Францияга кол салып, британиялыктар Францияга жардамга келишип, бирок Франция толугу менен жеңилгендиктен британдар өздөрүнүн жоокерлерин алып кетүүнү көздөй башташат. Бирок немецтер британ жоокерлеринин чыгып кетүүсүнө тоскоолдук кылып, дээрлик 100 миңдейин өлтүрүп салышты. Бирок башында Черчилль айткандай 30 миң эмес, дээрлик 300 миңдей жоокер куткарылып, бардыгы кеткенден кийин акырында аскер башчысы кетүүдөн баш тартып коет. Анткени ал франциялыктарда согушта жардам берем деген максаты бар болчу. Өкүнүчтүүсү кара кушуна катуу сокку жеген Жорж көз жумуп калыптыр. Анда Питер анын өлүмүнө себеп болгон жоокерге жини келгендиги менен бирок ага ачуусун чыгарган жок. Анткени ал жоокер согушта коркунучтуу учурларды көрүп, бир аз келе соо болуп калган экен. Ошентип тирүү калгандар аман эсен кайтып келишип, аларга тамак аш берип, андан соң поездга салышып, поезд жүрүп кеткен мезгилде Алекс Томмиге эми бизди бардыгы жаман көрүшөт. Биз баатыр катары эмес, качкын катары кайтып келдик го. Эми көчөдө кантип тики карап жүрө алабыз деп катуу кабатырала баштайт. Бирок бардыгы Алекс ойлогондой болбой, тескерисинче аларды баатыр катары тосуп алышат. Анткени Францияны жеңгенден кийин Германия Британияга кол салуусу толук ыктымал болчу. Ошондо кайрадан эле ушул жоокерлер душмандарга каршы чыгышмак. Биз тасманын аягында күйүүчү майы түгөнгөн Фаррелл учагын аман эсен кондуруп, аны өрттөп жиберет дагы өзү бирөөлөрдү күтүп жаткандыгын көрөбүз. Бир мезгилде эле ал жерге немец жоокерлери келип Фарреллди барымтага алып кетишти. Көрсө каарманыбыз Франциянын немецтер ээлеген жерине барып конгон экен. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан байланышканча ден соолукту жакшы карап, өлкөм мага эмне кылды дебей, мен өлкөм үчүн эмне кылдым деген ойдо жашайлы.